Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кыргыз тили жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо. Сабактын темасы аналогиялар. Аналогия сөзү гректен аналогос окшоштук деген сөзүнөн кабыл алынган. Аналогия окшоштук деген маанини туюндурат. Аналогия суроолору окуучунун табигый мыйзам ченемдерин билүү, башкача айтканда, буюмдар, кубулуштар, сезимдер жана башка нерселер арасындагы байланыштарды, тагыраак айтканда, алардын окшоштуктарын, айырмачылыктарын, милдеттерин, сандарын, иретин, курамын, өсүү төмөндөө интенсивдүүлүктөрүн таба билүү шыктуулугун баалайт. Аналогияларды туура табуунун негиздери төмөндөгү негиздерге келип таянат. Биринчи, окуучунун логикалык ой жүгүртүү деңгээли. Арине, логика баардык адамдарда бар, бирок ар бир адамдын логикалык ой жүгүртүүсү ар кандай. Бири тез ойлонуп, тез эсептей алса, экинчиси жайыраак болушу мүмкүн. Кандай болгон учурда да бул жөндөмдү машыгуу аркылуу арттырса болот. Экинчи, адамдын сөз байлыгы. Албетте, сөздүн маанисин түшүнбөгөн адам канчалык логикасы өнүккөн болсо да, берилген сөздөрдүн маанилерин түшүнбөйүн, аналогиялар тестинин туура жообун таба албайт. Аналогиялар суроолору жана алардын жооптору эки сөздөн турат. Биринчи, берилген жооп эталондук жооп деп аталат. Ал эми жооптор 4 вариантта берилет. Мисалдарды карайбыз. Биринчи, эталондук жооп узун, кыска. Жооптор А варианты чоң, кичине, Б варианты семиз, кичине, В варианты чоң, арык, Г варианты семиз, чоң. Экинчи мисал, эталондук жооп бийик, жапыз. Жооптор А варианты таза, кир, Б варианты кыска, чоң, В варианты тоголок, тегерек, Г варианты узун, кичине. Үчүнчү мисал, эталондук жооп кенен, тар. Жооптор А варианты жай, тез, Б варианты оң, оңой, В варианты татаал, ылдам, Г варианты жөнөкөй, карапайым. Бул берилген мисалдарда туура жооптор А варианттары. Анткени эталондук жооптагы берилген суроолордогу сөздөр бири-бирине карама-каршы келген антоним сөздөр. А варианттарындагы сөздөр дагы дал ошол суроодогу сөздөрдөй байланышта болгондугу үчүн бул варианттар туура. Аналогия тестин чыгаруудагы кадамдар төмөндөгүдөй. Биринчи, жооп сөздөрдүн ортосундагы байланышты туура табуу. Экинчи, табылган байланышты варианттагы жооп сөздөрдөн табуу. Мисалдарды карайбыз. Биринчи берилген мисал эталондук жооп күжүрмөн, бекерчи. Жоопторду карайбыз. А варианты сулуу, кооз, Б варианты жакшы, кайдыгер, В варианты проблема, маселе, Г варианты таза, кир. Бул берилген мисалда туура жооп Г варианты. Анткени үлгү жуптагы сөздөрдүн байланышы карама-каршылык. Күжүрмөн деген сөздүн антоними бекерчи. Ошондой эле таза менен кир дагы антоним сөздөр. Экинчи мисал, түлкү, күчүк. Жооптор А варианты арстан, жолборс, Б варианты илбирс, мышык, В варианты уй, музоо, Г варианты төө, такай. Туура жооп Г варианты. Себеби түлкүнүн баласы күчүк эмес, жана төөнүн баласы да такай эмес. Демек, бул жердеги байланыш мындай. Биринчи сөз бул чоң жаныбар, экинчи сөз бул башка жаныбардын баласы. Ал эми арстан, жолборс, илбирс, мышык булар жаныбарлардын балдары эмес. В вариантындагы уй, музоо жугунда биринчиси энеси, экинчиси баласы болуп калды. Ошондуктан Г варианты туура. Үчүнчү мисалды карайбыз. Эталондук жооп түлкү, ит. Жооптор А варианты арстан, жолборс, Б варианты илбирс, мышык, В варианты уй, музоо, Г варианты төө, такай. Бул мисалда туура жооп Б варианты. Себеби түлкү жапайы жаныбар, ит үй жаныбары.
Жана булар энеси баласы эмес. Ал эми арстан, жолборс жапайы жаныбарлар. Уй, музоо энеси баласы. Төө, такай бирөө чоң жаныбар, экинчиси башка жаныбардын баласы. Демек, илбирс жапайы жаныбар, мышык үй жаныбары болгондуктан бул вариант туура. Тапшырма. Берилген жуп сөздөрдүн ортосундагы байланыштарды тапкыла. Мисалы, кызыл, кырмызы. Синонимдик байланыш. Дал мына ушундай иретте тапшырмаларды аткаргыла.